Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Мотивациябы же дисциплинабы деген сабагыбызды баштап кетебиз. Бул сабакта сиздер эмнеге эрким күчтүү эмес, эмнеге мен кылам деп баштай албайм эч, эмнеге мен билем бирок кылбайм деген суроолорго сонун толук жооп алып кете аласыз жана өзүңүздүн эркиңизди өнүктүрүү боюнча, мотивацияны өстүрүү боюнча сонун рецепттерди ала аласыз. Бул сабак кино эмес, жөн гана ойноп, көңүлдү ачып эс алчу видео эмес, андыктан сөзсүз түрдө ручка жана блокнотду алып анан кийин көрүңүз жана кыскача ой пикирлерди кыскача жазып туруңуз. Анткени бул сабакты сиз пайдаланышыңыз керек болот практикада. Ошондо гана өзүрүң көрөсүз, ошондо гана сиз пайдасын көрө аласыз бул сабактын. Сабактын пайдасы эмнеде? Бул сабактын жардамы менен сиз өзүңүздүн башкаруу жолдорун үйрөнө аласыз. Мага мотивация жетпей атат дебей каласыз. Өзүңүздү башкарууда күчтүү боло аласыз. Өз эркиңизди башкара аласыз. Жалкоолукту жеңе аласыз. Ар кандай шылтоолорду айтпай каласыз. Өзүңүздөгү коркууларды оңой жеңе аласыз жана жеңүү жолдорун бүт үйрөнө аласыз. Бул сабакты көрүүдөн мурун мен сизге сунушум мотивация өзүбүздү кызыктыруу. Мотивация өзүбүздүн кызыгыбызды ойготуп кармап туруу аттуу сабагын мүмкүн болсо көрүп чыгыңыз. Жок дегенде биринчи баскычын көрүп чыгыңыз. Ал жерде мотивация эмне экенин толук түшүндүрүп кеткен, жана мотивациялык абал. Ошон көптөгөн түшүнүктөрдү ошол жерден көрө аласыз. Мен бул жерде мотивация эмне экенин түшүндүрүп отурбай эле көбүрөөк эрк жөнүндө сүйлөшүп кете берейин. Экинчи жана үчүнчү баскычтарды бүт көрүп чыгыңыз. Көпчүлүк адам ийгиликке жетүү, бактылуу болуу, бай болуу үчүн сырларды билиш керек. Ошону менен жетип алса болот деп ойлойт. Чынында дисциплина же эрктүүлүк деген сөзгө көп маани бере беришпейт, көңүл бурушпайт. Жада калса укулары да келишпейт бул боюнча. Ийгиликке жетүү барабар эрктүүлүк. Бактылуу болуу үчүн да эрктүүлүк керек. Бай болуу үчүн да эрктүүлүк керек. Экендиги жөнүндө көпчүлүгү укулар да келбейт, бул менен макул болгулар да келбейт. Алар жөн гана бир сырды үйрөнүп алса, ошону колдонсо, оңой, жеңил, бир паста ийгиликке жетип алам деп ойлошот. Чынында андай эмес. Көптөгөн видеолорду, сабактарды көргөндөн кийин сөзсүз түрдө эрктүүлүк керек болот. Сөзсүз түрдө аны практикада жасоо үчүн көп жолу өзүбүздү мажбур кылып жасашыбыз керек болот. Ушуну түшүнгөн адам гана чындап видеолорду көрүп пайдасын көрө алат жана ийгиликке жетип алат. Калгандары видеону көргөн бойдо мен көрдүм, ооба жасап көрдүм, болбойт экен, иштебейт экен деген ар кандай шылтоолорду айтып, ошол бойдон жашоосу мурунку бойдон кала берет экен. Бул боюнча да көбүрөөк толугураак маалымат алыш үчүн сиз бул видеону көрүп бүткөндөн кийин ийгилик жаратуу жолдору, Жазгүл эмнеге ийгиликке жетти, кыйынчылыктарга карабастан жетти. А сиз же мен болсо ошол ийгиликтерге жете албадык. Эмне себептен деген суроого толук жооп ала аласыз. Көпчүлүк адам дисциплина жаман нерсе деп ойлошот. Өзүмдү жазалаган, кыйнаган болуп калам да, өзүм жазалагым келбейт, кыйнагым келбейт. Эркти башкаруу бул өтө кыйын, мен күчүм жетпейт, эмне кылышты да билбейм деген сөздөрдү айтышат. Чынында дисциплина бул жаман нерсе эмес, бул эң сонун нерсе. Болгону көнүп алгыча. Аны үчүн күч керек, мен андай күчүм жок дешет кээбилер. Эч кандай күчтүн кереги жок. Болгону чечим. Бул боюнча эркти башкара билүү жөнүндө атайын китеп чыгарыптыр. Мына Келлен МакГонигал деген автор мына Сила воли деген китепти чыгарыптыр. Как развить и крепить. Толугураак көбүрөөк маалымат алам десеңиз, орус тилинде ушул китепти окуп чыксаңыз да болот. Мен ошол китептен керектүү, бизге пайдалуу бөлүктөрүн алып, азыр сизге көбүрөөк айтып берем жана өзүм кантип практикада колдонуп аткандарымы бүт түшүндүрүп көрсөтүп берем. Эрк күчү жана дисциплина көбүнчө бул эмне экен? Кылгым келет, кылгым келбейт деген экөөнүн күрөшү экен. Кылгым келет деген адам максатка жетүү үчүн, ал эми кылгым келбейт деген адам азырыкка алдануу үчүн болот экен. Комфорттон чыкпай, чыккысы келбей, кылгым келбейт деп кала берет экен. Кылгым келет деген адам да мотивация күчтүү, максатка жетүү үчүн кылгым келет деп кала баштайт экен. Ал эми кылгым келбейт деген адамда мотивация жетишпеши мүмкүн жана ал адамда адат жетишпеши мүмкүн. Экөөсүндө тең дисциплина, эрктүүлүк керек экен, эки учурда тең. Мотивация күчтүү болгондо дагы, мотивация жетишпей атса дагы экөөндө тең күчтүү эрк керек болот экен. Дисциплина, эрк бар болсо, кечке кайра өзүбүздү мотивация кылуунун кереги жок экен. Ошол себептен мотивацияга караганда дисциплина бул чоңураак ролду ойнойт экен. Эгерде биз дисциплина эрк күчүн өнүктүрүп алган болсок, ошону биз адат кылып алган болсок, анда биз өзүнөн өзү жасай бере турган болуп калабыз. Мотивациянын да көп кереги жок болуп калат. Анан чыныгы мотивация, натыйжалар пайда болгондо, чыныгы мотивациялар пайда болуп баштайт экен. Ага чейин жасалма өзүбүздү тынбай мотивация кылуунун кереги жок болуп калат экен. Бирок андай болсо да мотивация сабагын көрүп кое бериңиз. Анткени кээ бир учурларда мотивацияны колдонуп туруп, анан дисциплинаны колдонгонуңузда эффект жакшы болот. Кээ бир адамдар айтат, менде сила воли жок дейт. Чынында сила воли баарында бар экен. Эрктүүлүк күчү бул батарейканын зарядына окшоп азайып көбөйүп турат экен. Эртең менен ал мисалы үчүн көп болот экен. Түшкө жакын азай баштайт экен. Кечкурун такыр бүтүп калган болот экен. Ошол себептен
кечкурун эч нерсе кылгыбыз келбей калат, оорураак нерселерди окуубуз, көргүбүз келбей калат, Кээ бир маалыматтарды кабыл албай калабыз жана иштеш кечкурун кыйын боло баштайт экен, Анан ошондой эле уйкубуз канбай калган учурда дагы биздин мотивациябыз эртүүлүк күчүбүз түшүп калган болот экен. Эсиңизде болсо, мотивация дагы бул батарейка зарядына окшош эле, жанагы видеодо көрсөңүз керек. Мотивация дагы көбөйүп азайып турат экен, бул нормалдуу көрүнүш экен. Эртүүлүк күчүдө дагы дал ошондой экен. Ал эртең менен көп болот экен. Ошол себептен убакытты туура пайдаланып, аны пландаштыра билгенибиз бул эң керектүү сапат экен. Көпчүлүк адамдар эртең менен мына эртүүлүк күчү толуп турганда мааниси жок иштерге көңүл бурушат экен. Мисалы үчүн Instagramга, Facebookка кирип, WhatsAppка кирип текшерип, ар кимди ким эмне деп жазды экен деп окуп, кандай бир жаңылыктарды көрүп, ошого кетиришет, Мааниси жок иштерге. Түштө мотивация же эртүүлүк күчү азая баштаганда рутина иштерге жасай баштайт экенбиз. Заказдар боюнча, мисалы үчүн бизнес болсо, фабрик бизнес жасап аткан болсоңуз, телефон чалуу, суроолорго жооп берүү, булар керек. Буларды жасабаңыз дебейбиз. Кечкурун болсо маанилүү иштерге анан көңүл бура баштайт экен. Бул лидерлер менен иштөө, китеп окуу, суроолорду берүү, өзүнүн үстүнөн иштөө, ошол кечкеге ташташат экен. Өтө маанилүү иштерди. Анан кийин же болбосо ошого калтырат, анан кийин убактысы калбай калат, же чарчап калган болот. Анан мен түшүнбөй атам, көп нерсе видеолорду көрө албай атам, түшүнө албай атам деген болот. Чынында эртең менен көрсө ошол видеолорду жакшы кабыл алмагыла, Анын ордуна эртең менен кереги жок иштерди жасап атат. Мен сунушум сиздерге мүмкүн болсо эртең менен маанилүү иштерди жасаңыз, профессионалдуулукту өстүрүү. Жасай албай жүргөн иштериңизди жасай баштоо. Мисалы үчүн телефон чалуулардан корксоңуз, ошону жасай баштаңыз. Күндүз рутина иштер, адамдардын проблемаларын чечип баргандай, аларга телефон чалууларды жасоо. Анан эртең менен көбүрөөк мүмкүн болсо жаңы жөндөмдөрдүн, адаттардын үстүнөн көбүрөөк иштеңиз, Түштө офистеги жумуштарды жасаңыз көбүрөөк, адамдар менен жолугушууларды. Ал эми кечкурун мааниси жок иштерди кылыңыз. Социалдык тармактарда отуруп, эс алып, мени эс алдырып, же болбосо адамдарга сообщенияларды жөнөтө баштаңыз. Буга көп эртүүлүктүн кереги жок да, жөн гана отурасыз, жөн гана сообщение жөнөтө баштайсыз, Жана топтолуп калган суроолорго жооп бере баштасаңыз болот. Буга дагы көп эртүүлүктүн кереги жок. Кээде эртүүлүк керек болот, чарчап калган болосуз, жооп бергиңиз келбейт, көп сүйлөшүңүз керек болсо сүйлөгүңүз да келбей калган учурлар болот, айла жок. Аны кээде мен эртең мененки калтырып коем, эртең менен бодрый, анан күчүм топтолуп турганда шап жооп берип коем. Сиз дагы ошентсеңиз болот экен. Эмнеге адамдар ийгиликке жетүү жолдорун билишет, бирок эч жетишпейт? Анткени алар күндө өзүн жеңбейт. Бир адамды күндө жеңүү керек экен. Ал адам өзүңүз. Мына сиз жеке өзүңүз. Бул боюнча Куранда да айтылган, көп жерде айтылган, Сиздин бир гана негизги душманыңыз бар. Ошону жеңсеңиз, сиз утуучу болуп чыгасыз деп айтат. Мына ошол адамды жеңе билиңиз, жеңүүгө үйрөнүңүз. Ушул сабак сизге көбүрөөк түрткү берет жана жардам берет жана жолдорун көрсөтүп берет. Анан көпчүлүк адам өзү менен күрөшкүсү да келбейт. Эң кызыктай, эң башкача сапаты бар адамдын өзү менен өзү келишип сүйлөшүп алат бир нече жолу. Жада калса, мисалы үчүн ушул ишти кылам десе, эртеси күнү же ошону жасагарга келгенде, азыр мен чото настроением жок болуп атат, чото мен азыр колуман келбейт окшойт, чото мен чувствую азыр мен жасасам анча кыла албай калам, жакшы жасабай калам, жакшы сапаттардан көрө эртең күчтүү туруп алып эртең кылсам жакшы сапатта кылам деп өздөрүнө өздөрү шылтоолорду айтып, өздөрү менен өздөрү келишип сүйлөшүп алат, анан кылбай отура берет. Ошонун натыйжасында бул иш эртең деп эртеңкиге өтүп кете берет. Бул жерде эки себеп экен. Биринчиси, же мотивация жетишпейт, өтө кичинекей мотивация. Мисалы үчүн айталы, сиз агаңыздын же бирөөнүн же апаңыздын же ата энеңиздин үйүндө жашап атасыз, сизге үй андай деле керек жок дейли. Ошол себептен сизге чоң максат жок. Өтө сизди мындай кысып аткан, кысым калып аткан, сизди кыстап аткан өтө чоң максат жок. Ошол себептен дагы ал эми сиз айталы, туфлиңиз, үйүңүз, наныңыз бүтүн болсо, кийимиңиз бүтүн болсо, сизди эмне кызыктырат? Эмне үчүн сиз өзүңүздү мажбурлап, ордуңуздан тургузуп иштешиңиз керек? Жок кандай нерсе. Анткени сизде эч кандай мечта, чыныгы мечта жок болушу мүмкүн. Кичинекей максаттар үчүн адам көп деле өзүн напрягать этип, өзүн кыстап, мажбурлап, көп кыйынчылыктарга баргысы келбейт, Зона комфортунан көп деле чыккысы келбейт. Ошол себептен сизде эртүүлүк жетишпеши мүмкүн. Ошол себептен мотивация жетишпеши мүмкүн. Андыктан сиз чыккыңыз да келбейт. Бул учурда кантсе болот? Үйдү коеюн, пландаштырайын десеңиз, мисалы үчүн агаңыздын же бирөө жарымдын үйүндө иштеп жашап атасыз дейли, ал сизден аренда сурабайт, чык да дебейт, Ошол себептен сиз унчукпай беймарал жүрөсүз. Ал эми үйдү пландаштырайын десеңиз, ан үчүн 5 жыл, 10 жыл эсептесеңиз, ага азыр акчаңыз жетпейт. Анан эмне кыласыз? Өзүңүздү кыстабай жүрө бересиз. Кийин айлыгым көбөйгөндө анан ойлоном да деп. Ошондо анан кийин коем деп. Чынында эч качан айлыгыңыз көбөйбөйт ушунун айынан. Эч качан сиздин бизнесиңиз өспөйт ушунун айынан. Демек ал учурда эмне кылыш керек? Ал учурда сиз өзүңүзгө бир мечта коюшуңуз керек. Мисалы үчүн биздин учурга окшоп, биздики дагы окшош, биз ата энебиз менен бирге жашайбыз, бизге үй өтө деле кереги жок, үйүбүз бар. Бизге коммерческая недвижимость керек. Коммерческая недвижимость бул 200 000, 300 000 доллар турган чоң объект. Ошону алыш керек. Бизде ошол мечта.
Бизде ошол мечта иштетет, жана кыймылдатат. Ошол мечтаны коюп алдык. Бир убакта мен ошондой мечтам жок эле. Анткени көзүм жетпейт эле ага жетишимчи, өтө кымбат болгон үчүн. Эсептесем көп жыл өтүп кетет экен. Азыр пландаштырсам 30 жыл 40 жыл нереальный срок экен. Анан эмне кылдык, ошону койбой жүрдүк. Бирок убага келди, мен чоң ойто баштадым да хотто. Ошол максатты баары убакыт өтүп атат, жөн жүрө бербей ошол максатты коеюн деп. Койгондон кийин кыймыл көбөйө баштады, аракет көбөйө баштады, мотивация чоң боло баштады. Мына мотивация жетишерлик деңгээлде мотивация пайда болду. Сиз дагы өзүңүздүн үстүңүздөн ушинтип иштеңиз. Мүмкүн болсо план коюңуз да. Анан баса биз кредит алдык. Кредит алган дагы бир бизнести ачыш үчүн. Кредит алдык. Кредит алгандан кийин өзүнөн өзү мотивация пайда болду. Балким сиз үчүн да ушул жол туура келеттир. Көпчүлүк адам үчүн ушул жол туура келет өзү. Көпчүлүк ишкерлер өзү кредит менен иш баштайт. Себеби акчасы жетишпейт. Толугу менен ошо бизнеске киргизгени акча жетишпейт. Анан кредит алышат. Кредит алгандан кийин мотивация пайда болот, Сиз дагы балким ошентишиңиз керек. Балким квартира же жана башка кредит алышыңыз керек. Азыр менде группамда лидерлер адамдар бар. Сингапурга тренингке барыш үчүн 200 000 сом кетет. Ошону эмне кылып атышат? Карызга алып атышат. Карызга алгандан кийин адамдар такыр башкача иштеп калышты. Экинчи себеп бул адат пайда боло элек. Адат пайда боло элек, ал адам көп жолу жасай бергенде эркин колдонуп, өзүн мажбурлап жасай бергенде адат пайда болуп калат дагы, өзүнөн өзү келишип отурбай, өзү менен өзү сүйлөшүп отурбай, күндө жасай бере турган болуп калат. Ал адам үчүн өзү жеңүү өтө оңой болот. Бирок башында чыдап өзүн өзү жеңип туруш керек. Ошону жеч түшүнбөйт, билбейт да, мен өмүр бою ушинтип өзүм кысташым керек болобу дейт. Мен дагы бир убакта арыкташым керек болгондо ушинтип ойлогом, өмүр бою ушундай тамактанышым керек болобу, бул өтө кыйын го, мен кантип чыдайм деген нерсе болгон. Бирок ошондо мен эстедим, мен буга чейин жанагы ийгиликке жаратуу деген тема айттым жана сабакты көрүңүздөр деп, ошодо айтылган нерселерди билет элем. Ошол себептен мен муну адатка айландырып алсам, эртең көнүп калсам, мен үчүн оңой болуп калат. Мен просто азыр адатым башка болгон үчүн мага кыйын көрүнүп атат. Бирок адат кылып алгандан кийин мага оңой болуп калат бул деп түшүндүм дагы. Туура тамактанууга өтө баштадым. Кийин барып туура тамактанууга өтө алгандан кийин берги кадимки майлуу куурулган тамактарды жегенде көңүлүм айланчу болду. Жаңы адаттар пайда болду, эски жаман адаттар калып кетти, көрдүңүз, Ошол себептен адат пайда болгондон кийин өтө деле күчтүү эрктин кереги жок экен.